Акыркы жылдары кадимки тамекинин ордуна вейп, айкас жана башка электрондук тамеки тартуу өспүрүмдөр гана эмес, жаштар улумунун арасында модага айланды. Жагымдуу жыты менен азгырган электрондук тамекини байма-бай чегүү рактын пайда болушуна шарт түзүп, акыры өлүмгө алып келерин билчү белеңиз. Дал ушул себептен жарандардын ден соолугун коргоо үчүн айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр кирди. Эми 2025 жылдын июль айынан тарта электрондук тамекини сырттан экспорттоп жүгүртүүгө жана колдонууга тыюу салынат. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзамга ылайык электрондук тамекини колдонгон жеке адамдарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салынат. Ал эми аны саткан жеке адамдарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салуу каралган. Электрондук тамекини олуттуу өлчөмдө экспорттогондор 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат же 1 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 100-120 000 сомдук айыпка жыгылат. Бул мыйзам долбоорду жогорку кеңеш 23 октябрда кабыл алган. Электрондук тамекиге тыюу салуу боюнча шаар тургундарынын ою кандай экенин сурамжылоодон билип көрөлү. Электрондук сигареттер мындан бир 10-15 жыл мурда башка мамлекеттерде аябай көп таркаган. Баштап чыкканда мунун зыяны аз экен, зыяны жок экен деген нелер болгон. Бирок бүгүнкү күндүн эмесине карата абдан ал зыяндуулугу билинип атат. Ошон үчүн менин оюмча электрондук сигареттерди тыюу салган колдош керек. Себеби биздин жаштар кайдагы бир болгон эмелер менен аймак кылбаш керек. Эми көз карашым деген жаман. Эмне дегенде өпкөнү, жүрөктү аябай дегенде зыян берет. Ошого мен тамекиге жана ошондой электрондук тамекилерге аябай каршымын. Мен өмүрү тамеки тартып көргөн эмесмин. Так что мен вообще жактырбайм. Тамеки тарткандардын баарын эле. В общественных местах категорически запрещено курить. Вы знаете, да? Административное правонарушение, статья 83, курение в неустановленных местах. Налагается размеров 30 показательных расчетов. Это получается в сомах 3000 сомов. Так как вы здесь курите, мы вам сейчас составим протокол в сумме 3000 сомов. Бул айып пул салганыбыздын негизи протокол составлять эткенибиздин негизи бул неме болду. Биякта жараныбыз коомдук жайда электрондук система доставки никотин автопулемет жанагындай эле өзүңүз айткандай одноразовый тамекилер чегип аткан. Ошонун негизинде 83 берене менен айып пул салынып берилди, протокол түзүлүп берилди. Коомдук жайлар деп кандай жерлерге кирет? Мисалы статьяда жазылган, бул белгиленбеген жерлерде тамеки каражаттарын чегүү деп. Ошондой эле коомдук жайларга эл көп чогулчу жайлар кирет. Мисалы университеттердин алдында чегүүгө болбойт, мектептердин алдында чегүүгө болбойт, жабык имараттардын ичинде чегүүгө болбойт, ошондой эле базарларда чегүүгө болбойт. Электрондук тамекини үзгүлтүксүз колдонгондон гипертония, кант диабети, онкологиялык оорулар пайда болуп, тамеки тарткан адамдын интеллекти, репродуктивдүү системасы жабыркап, организмде башка дагы тез өзгөрүүлөр болот. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 8 миллиондон ашык адам тамеки колдонуунун кесепеттеринен каза болот. Көбүнчө булар деген ойлошот да, электрондук сигарет бул деген зыяны жок деп. Тилекке каршы булар туура эмес түшүнүк болуп атат да. Анан жанагы электрондук сигаретти чыгарган эмелер дагы ушундай бир мындайча айтканда мифтерди кылып, бул деген тамеки таштаганга жардам берет деп, мунун деген зыяны жок, мунда деген түтүн чыкпайт деп атышпайбы? Анткени электрондук деп ушинтип баягы мындайча айтканда кызыктырганы да болуп атат да. Бирок тилекке каршы электрондук сигаретти бул ошондой эле зыяны дагы эле көп эле деп айтылат да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир канча жолу бардык өлкөлөргө кайрылып, электрондук тамекиге кадимки чылымга болгондой эле олуттуу мамиле кылууга жана ага тыюу салууга үндөгөн. Уюмдун белгилешинче, адаттан тыш жарнаманын айынан 13-15 жаштагы балдар электрондук тамекини чоңдорго караганда көбүрөөк тарта баштаган. Айчолпон Мукашева, Нур Абдимажип, 7 канал.